Баарынан да таладагы трактористтерге май тартып жүрүп, керосин сиңип, керосин жеттанбаган, керосинден тагы түшпөгөн чоло жери калбаган арабага жийиркенбей келип олтуруп алганына, жөн эле олтуруп албай, акемдин ийнине башын жөлөп, кылыктанып келип олтуруп алганына чыдай албай, ызам кайнап, мындан ары акемден биротоло ажырап калчудай ичим тызылдап, мына ушул бейтааныш аялдан кызганып турдум. Акем болсо айылдан узай берери менен ушак айыңдын урандысында калаарын ойлоп да койбой, айга колу жеткен жылдыздай чачырап, жайнап жадырап, таноолору көп, арабасын демейдегиден башкача бир жигер менен айдап кетип баратты. Бастырмага чуркап чыгып карадым. Карасам сайдын өйүзүндөгү эгини тиселеп калган жап-жашыл талаанын дал ортосундагы ак балтыр жолдордо бири-бири менен жупташкан бойдон акемдин артынан балактап ээрчип бараткан экен. Макеш акем жылан чакпай жылкы теппей жүрүп эле ошол жолдон буруу өндүрүк гүлгө толгон арка үстөгү бойдок келиндин үйүнө каалаган маалында кетип калып, каалашынча жашап, кайра каалаган маалында кайтып келе бермей адатын дагы карматты. Коңшу келиндер калп эле бирдеме сурамыш болуп кире калып, мейли анда силердики алган го деп кире калбадым беле, анда тиги зарылдыкынан сурайынчы деп эшикти жаап баратып токтой калып, ботом калп айтпасам Макештин арабасында жаңкы салбар келин кетип баратканын көрдүм го дейм. Ия деп чыгып кетер эле. Жеңемдин алдына ыргытылган бул сөз, айрыкча салбар деген сөздү дүкөнчү келинге эмес эле жеңемдин өзүнө багыштап айтып жатканын, бул сөздүн төркүнүндө каракчыдай болбой эриңди тыйып алсаң болбойбу деген кекер турганын, ушул бир эле сөз анын аялуу турмушун күм жам кылып кыйратып, ал эки заматта талкалап сала турган каргашага тете сөз экендигин эң сонун билсе дагы, өзү да алтын, аты да алтын жеңем, кабагым кашым дебей, үн дебей кутулар эле. А дегенде мен да түшүнө албай, ичимден өзүмдү өзүм жанчып, жеңемдин обу жок чыдамкайлыгына жиним келип жүрүп, баарын кийин түшүндүм. Көрсө байкуш жеңем, этеги жарылган менен эркек бала төрөбөгөн үчүн өзүн күнөөкөр сезип, күйөөсүнүн ага кылган кыянаттыгын 5 колундай билсе дагы, эринин колун кармап, эрин тутка кылып, канча жылдан бери тербип тепчип, чымчыктай бир талдан чөп тиштеп жүрүп курган уясын, бир чокумдан чокулап жүрүп чогулткан ырыс кешигин, Кудайдан тилеп жүрүп тапкан эки кызынын бактаалайын бөөдө кур талаага чачып албайын деп, баарына баш ийип, акемдин таягына дөгөнүп, билсе да билмексен, көрсө да көрмөксөн болуп, ал тургай акем ошол сулуу келиндикине кирип алып, 2 айдан ашуун жашап жүрүп кайтып келчү кылыгын да кечирип койчу турбайбы? Ойноп жүргөндө балдар атайлап эле акең кайда деп ыза кылып жибергенде чыдай албай кетип, жеңе жүрчү акемди алып келеличи деп буулугуп кирип келсем, өрдөксүз жерде чулдук бий деген ошол болот. Оозуна алы жетпей, обу жок сүйлөй бергендердин сөзүн угуп, эмне кыласың күчүгүм деп, тура калып жылуу көкүрөгүнө кысып, бетимден өп, көкүлүмдөн сылап катып койгон конфетине чөнтөгүмдү толтуруп берип узатаар эле. Ошентип акем дүкөнчү келиндикинен кайтып келгенде да, кайдан келдиң, кайда жүрдүң деп бир ооз сурап койбой, каяктагы бир көңүлдөшүнүкүнөн келбей эле сары талаадагы кой кыркымчыларга 2 айга жардамга кетип, ары басып кайтып келген эрин тосуп алгансып тосуп алып, жаркылдап күлүп, тамак ашын жайнатып, кабагым кашым дебей жашай берген айкөлдүгүнө чындап келсе, бир да жан жеткен жок. Кийин бир ирет, ошондо бит көчөшүп көйнөгүмдү отко салып, жаман катындарча акең менен араздашсам, андан эмне табат элем? Энем кургур бой тарткан күндөн тартып эле, эркек деген эркек, аны Кудай ошон үчүн жараткан. Эркектин аягы босогоңдаттап чыкканда баштап, анын эмне кылып жүргөнү менен ишиң болбосун балам. Оң кулагыңа да сол кулагыңа да куюп ал. Үйдүн сыртындагы иш катындын иши эмес. Ушуну биле жүр деп какшап айтчу эле жарыктык дегенин эстейм. Анан күндөн күн, айдан ай өтүп, дүкөнчү келин менен жеңем чогуу бир күндө төрөдү. Дүкөнчү келиндин ичи чапчактай болуп жүрүп декретке чыкканын, экөө тең сүзмөгө талгак болуп, акем үй чукурмандыкынан ал үйгө да, бул үйгө да сүзмө ташып жүргөнүн жакындары биз тургай коңшу колоңдордун баары эле билчү. 40 күн өткөндөн кийин ошол дүкөнчү келиндин, андан кийин алтын жеңемдин баласын бешикке салышты. Токтогулдай ырчы болсун деген тилек менен атын Токтогул деп коюшту. Барып келген кемпирлердин кобуру басылбай, жеңе баласынын баш терисин байкадыңызбы?
Kapıraytım ele altındın balasına soyup kaptaganda yokşoş eken da botom dedi. Burmaş apa. Böğüssüngön Kuday albagır. Böğüssünböy jön olturçu. Anan okşoş bolbogon demne bolmagıla. Urugu birden turumu bir degen oşol emes mi dedi. Batmenem. Basa dükkönçü gelindin bala törөгөнü жалган bolgonun. Oşol tünü altın jengem egis törөгөнün. Egis töröörü belgili bolgon gündön tartıp ele egizinin tügöyün күнүлөшүнө bala kılıp bergenge küyösü makeşti göndürüp gelgenin. Anan bul işti üçölöp tımızın bütürgönün. Anan aydan ay ötüp bakkan balası mektep yaşına tayap kalgan bir gün ele dükkönçü gelin ıng-jıngsız jok bolgonun. Kaysıl jaka köçüp ketkenin ayıldagılardın biri de bilbey kalganın. Algaçkı günü akem tutalanıp jaman bolup, jengемди tik bagıp karay albay, közün ala kaçıp, janın koyorgu yer tapпай жүрüp çögüp жүдөп ketkenin. Barынан da kurugan altın jengem kuruganın. Kakaganga muştagan bolup oşondon көп ötpöy oynup жүрgön sop-soo balasın maşina urup ketip kaza taap. Egizinin tügöyü kayaktagı bir dükkönçü gelinge ketip, anısından da tirүүлöy ajırap, kusasından jindi bolup, anan жүрөгü ooruga tuşugup oşonusundan jönüge albay жүрüp kaza tapkanын bilem. Oşol altın jengem ölgön günü deyt. Söök jatkan үйгө kaçan kirip ketkenini hiç kim bilbeyt. Kurugan akem tiriltip alçıdan beter ölgön ayalının mаңдайынан сылағылап олтырыптыр дешти. Жеңемдин көзү түрүүсүндө башым ооруп атат деп жата калса чымын чакканча көрбөй. Бирөө жарымдар кире калса дароо кубулуп, үнү күйөөгө тие албай жүргөн жубандын үнүндөй жумшарып, алтыш. Көрөкат деп жүрүп курудуң го байкушум, 10 күнчө курортко барып келчи, пүтөпкө алып келдим деп калп эле өзөлөнүп, тигилер кетер менен ай катын иниң дурайын, таркыйып жата бербей турбайсыңбы деп бутка тээп тургузган акем. Айылдагылар болсо атаң көр, катын багам десең эле макештей бак. Алтын эрден бактылуу аял экен. Качан көрсөң көзүнүн агы менен тең айланып турат ери деп суктанган акем. Анан аялынын буту сынып, 2 айга жакын жатып калганда жөлөп таяп, кол кабыш кылмак тургай ите тайы тутулуп, итиреңдеп кагып силкип, колунан келсе анга түртүп баса бергенде кайра тартпаган, адам катары санабай, 2-3 айлап дүкөнчү келиндикине кетип калып, жүрөгүн бырчалап, көңүлүн калтырган акем, ушинтип өлгөн аялынын сөөгүнүн алдында бечара болуп шүмүрөйүп, көзүнөн жашы куюлуп, алтын, алтыным мени кечирип кой деп, мустап калган билегин сылагылап, мустап калган маңдайын сылагылап шыбырап олтуруптур дейт дешти. Дүкөнчү келин ошол бойдон жок болду. Жада калса кийин эр жеткенде ата тегин таап алып таштап кетпесин деп балага өз атасынын атын да койдурбаптыр. Ушул эле биздин айылдан бирөө ырбачынын автовокзалынан баласын ээрчитип жүргөн жеринен баягы келинди көрүп калып учурашып, кандайсың? Токтогулуң чоң жигит болгон турбайбы? Кагылайын, көзү менен мурдутум эле макештин өзү иши кылып бар болсун. Нарындыгым деселе асман айга секирип, сиз кимсиз? Каяктагы токтогул? Каяктагы макеш? Токтогул моктогул макеш сакеш дегениңди билбейм. Нарындык болгондон көрө өлгөнүбүз артык. Басай казак, эмне жалдырама тийип жалдырап калдың деп баласын колдон силккен бойдон өзү да силкинип басып кеттир дейт деп айтып жүрүштү. Аялы мурут өлгөн эркектин көргөн күнү курусун. Анын үстүнө 2 кызы эбак эрге тийип, анан кайда кетип жоголгонун ким билсин, экөөнүн тең кабар оту билинбей, bir үйдө сокоюп карабашы калган акеме аябай эле жаман болду. Бир жолу зым иштеп жүрүп эски тамга кире калсам, маңдайына алтын жеңемдин рамкага салынган сүрөтүн коюп алып, таштектеги чыланган кирилердин арасынан жыртык турсасын эзип олтурган экен. Ошондо кайран киши ай, колуна мыкчып алган турсасын эзбей эле, башындагы кайгы муңун эзип олтурган, бир кездеги кара чечекей катынына кылган кылыгын эзип олтурган, карааны өчөрүнө ас калган каражанын эзип олтурган, көз жашы салаалап таштектеги кара самынду кир сууга тамчылап олтурган. Кезинде ошол куруган алтын жеңемди кор кылган азап тосогунун баары эмага кайрылып келип, кара башына каргыш болуп тийип, ошол каргышын эзип олтурган акемди көрө калып атып чыктым. Ошондон көп өтпөй эле ашып кетсе 6 айга жетип жетпей кайран акем да дүйнө салып кете берди. Акеме алтын жеңемсиз кыйын болорун, аябай кыйын болорун баарыбыз эле билгенбиз. Балким алтынсыз дагы 10-15 жыл жашап берер деп ойлогонбуз. Бирок акемдин алтынсыз мынчалык аз жашаарын, канча ойнош күтсө дагы ак никелеш кара чечекей өз аялы алтынсыз жашай албасын
bilgen emes ekenbiz. Ошондо байкуш жеңем көрдө жатып да оорукчан жүрөгүн колуна мыкчып алып, "Олдо байкушум-ай, эми мен жок кантер экенсиң? Ысык чай иче албай кор болосуң го шордум" деп сыстап турган алтын жеңем окшоп, акеме Кудайдын да жүрөгү чыдай алган жок окшобойбу? Ашкере чалпоо неме? Ашкере тежик неме? Ким бирөөлөр менен тытыша кеткенде моюну тебиш чукуроостукундай быдырала болуп, кеп таба албай кекештенип, өз шилекейини өзү какап, мурутунун учтары ууртуна жабышып, кокосу короктоп чыга калган, өмүр бою бирөөлөр кармап кетчүдөй коркуп жашаган неме? Баягычылап жүдөп какап келгенде, баягычылап бутуна тура албай ылжып келгенде, шымына сийип былжып келгенде, кыйналбас жерден кыйналып, сыйланбас жерден кагуу жеп келгенде жакасын агартып турган, ооруган башын жасып, кутса таштегин, жасса жастыгын ала чуркап, тамагын жайнатып, көйнөгүн көгөртүп, көңүлүн агартып турган катыны жогун билип, көрөргүн ичер суусун түгөтүп, алтынын көздөй алып кете берди окшобойбу деп ойлой берчү болдум. Мен ошондон кийин аялы мурда өлгөн эркектер морт болорун, аялы мурда өлгөн эркектер эч качан узак жашай албасын, аялы мурда өлгөн эркектер миң ойношу болсо дагы өз аялынан кийин эч качан бактылуу боло албасын. Эгер эркек узак жашагысы келсе, эгер эркек бактылуу жашагысы келсе, баш кошкон күндөн тартып эле аялын тебелеп тепсебей, уруп согуп кордобой аяп жашашы керектигин, сактап жашашы керектигин, сыйлап жашашы керектигин, эгер антип жашай албаса тигил дүйнөгө аялынан мурда кете бериши керектигин түшүндүм. Көрсө төрөгөндөн кийин аял деген энеге айланып кетет экен. Анан энеңди кантип урасың? Аялын ургандар бул дүйнөдө болбосо, тигил дүйнөдө тозоктун отунда кайнарын эстей жүргүлө. Акыры кетер жерине акем да кетти, бейиши болгур. Жеңем экөөнүн бош шыбак басып томсоргон бейиттери жылдан жылга жапырайып, жылдан жылга жапыстап жерге жакындап барат. Бейиттер жер менен жер болуп кеткенден кийин гана маркум күнөөсүнөн толук арылат дегенди укканымды эстеп, жерге жакындап калган бейиттерди көрсөм эле Кудай алардын күнөөсүн кечирип жатат окшойт деп сүйүнө берчү болдум. Досум табылды экен бер дейипти, акыркы сапарга узатып жатканда сүйлөгөн сөзүмдү да айта кетейин. Табылды. Сен акылдуу, сергек, жаш баладай таза, ошол эле учурда өтө татаал да жан элең. Жүрөгүңдүн каалгасын киремдегендин баарын эле ача берчү эмессиң. Калп, жалган, жасалма жашаган адамдарды, эки жүздүү жашаган адамдарды, кыргызга жакшылык кылбаган жамбактыларды жиниңдей жек көрсүң. Сага жагыш, сенин жүрөгүңө кириш дээрлик мүмкүн эмес болчу. Сен жаш баладай ак көңүл, кирсиз, таза, кыйын элең. Бирок баладай таза экен деп алдап кетүү канчалык кыйын болсо, сага жагыш андан да кыйын болчу. А бирок жаккан кишиңди эч качан жүрөгүңдөн чыгарчу эмессиң. Ал тургай өзүңдүкү кылып менчиктеп алгың келчү. Ошол жүрөгүңдөгү кишиң мен болгонума бир чети сыймыктансам, бир чети таң калам. Өмүр азайган сайын дос дегендер да улам азая берет экен. Сенде да менде да дос аз эле. Балким мен агындыларды жазбаганда экөөбүз мынчалык жакын болбойт элек. Мен акчасы менен, байлыгы менен, бийлиги менен дос болуп, анан акчасы түгөнгөндө, байлыгы менен бийлиги түгөнгөндө бет карашкыс болуп ажырашкан досторду көп көргөм. Бирок табыке сен экөөбүздү акча дос кылган жок. Экөөбүздү байлык менен бийлик дос кылган жок. Сенде бийлик жок болгон менен акча да, байлык да бар эле. Менде акча да, байлык да, бийлик да жок болчу. Бирок сен аныма карабастан мени менен дос болдуң. Ошондо Кудай атобо, ушундай таза, ичинде кылдай арамдыгы жок, бөлөк бирөөнүн ишине өзүнүкүнөн артык кубанган адам биздин Кыргызда да болот экен деп таң калгам. Экөөбүздү дос кылган агындыларга рахмат. Экөөбүздү дос кылган китепке рахмат. Бирөөнүн ийгилигине кубана билген адамдар айрыкча биздин элде өтө аз табыке. Кокус көрө албастардын дүйнөлүк фестивалы болсо, биз кыргыздар биринчиликти эч качан бермек эмеспиз деп ойлойм. Балким ошон үчүн өспөй, ошон үчүн өксүп келатабыз. Муну өзүң да айтчу элең. Сен мени баалагандай, мен сенин бизнесиңди, сенин куруучулук талантыңды баалап биле албай койдум. Баалап билгенге акылым да, билимим да жеткен жок.
Бирок бир билгеним, sen öz eliңдин ырыс кешигине кол салбай, öz eliңдин жон терисин сыйырбай, мамлекетти уурдап тонобой, жебей, ичпей, тапканыңды жашырып жаппай, көрдүйнөнүн артынан көмөлөнүп кубалабай, байлыкка да, бийликке да азгырылбай, барган сайын жарыгы да, кадыры да калбай бараткан депутат да болом дебей, ак таза бизнес кылса болорун далилдеген аз ишкери болсо ошонун бири сен болдуң. Сен башкаларга окшоп кабат-кабат особняктарды салсаң болот болчу. Сен ресторан, сауналарды салып коюп, акча саап, чалкалап жата берсең болот болчу. Сен депутат болуп алып, ак үйдүн ичине кирип мыйзам жазып, ак үйдүн сыртына чыгып мыйзамсыз иштерди жасап жүрө берсең болот болчу. Сен анткен жоксуң. Сен буурсунчан Россияны ядролук бомбасы бар Россияга айландырган Сталин сыяктуу Кыргыздын жыгаш челектеги максымды баштаган жылаңач суусундуктарын заманбап челектер менен суйкайган кооз бүтөлкөлөргө айдап кийирип, дүйнөлүк стандарттагы суусундукка айланткан биринчи кыргыз болдуң табылды. Сен Кыргызды кыргырдагы боз үйлөрдөн көчүрүп келип, колхоз-сапкоз кылып бириктирип, оокат кылдыра баштаган совет бийлигинин убагында биздин ата-бабаларыбыз ылай менен салган таш үйлөрүн, ылай менен салган чым үйлөрүн эске салып турган, Ширалынын чокоюндай Кыргыздын өткөнү менен кеткенин эске салып турган ачык асман алдындагы музейи менен кошо адамды чындап эс алдырган супра этнографиялык айылын салган, Кыргыздын боз үйүнө жаңы түр, жаңы жашоо берген биринчи кыргыз болдуң табылды. Сенин бардык өмүрүң Кыргыздын келечегине арналды. Сен Кыргыздын жигиттеринин башы өнүккөн, башка өлкөлөрдүн мен кыйынмын деген жигиттеринин башынан да мыкты иштей ала тургандыгын дүйнөгө супара жана супара чуңкурчак менен далилдеп көрсөткөн биринчи кыргыз болдуң табылды. Сен өз элиңди кандай сүйсөң, жашоону да ошондой сүйчүсүң. Кыргыздын келечеги алаканыңда тургандай ишенип жашадың. Карап тургула, кыргыз оңолот, оңолгондо да шумдук оңолот дечүсүң. Сен оптимист болчусуң. Сен көк, өжөр, намыскөй болчусуң. Кыргызды сендей сүйгөн, жашоону сендей сүйгөндөр өтө аз эле. Сен өмүр деген бир күнү учуп кете турган колдогу куш экенин, күн тиери менен ээрип кете турган муз экенин такыр эле элес албай жашаган жан элең. Сенин башыңда ой максат дегендер толтура болчу. Ошонун баарын жасайм дечүсүң. Сен мурутуң муз болуп, таманың сыз болуп, чуңкурчактын жазын жастап, кышын кыштап жүрүп айыкпас дартка чалдыктың. Сен Германиядан да, сен Түркиядан да Нуралы экөөбүз менен сүйлөшүп турдуң. Сен Германиядан да, Түркиядан да өзүңдүн абалыңды эмес, агындылардын абалын сурап турдуң. Сен абабыз Бексултан Жакиевди, досубуз Баратбайды сурап турдуң. Бирок бир жолу да чээр соңдун түгөп баратканын айткан жоксуң. Сен кайра өзүңдүн эмес, биздин ден соолугубузду, элдин ден соолугун, элдин жашоо турмушун сурачу элең. Табылды боорум сен бизге, таптырбай кеттиң бой салып, барса бир келбес жайыңа, бара албай калдык жол салып. Кайыр кош эми сен бизге, кайрылбай кеттиң бой салып, кара бир жердин алдынан ала албай калдык кол салып деген улуу акындын ыры менен коштошоюн. Кош боорум, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Супара, Бишкек, 2015 жылдын 19 майы. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.